Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Германияга дарыланууга учуп кетти. Кабарды Министрлер кабинетинин маалымат кызматы тастыктады. Бирок Жапаровдун кайсы шаарга жана кайсы клиникага кеткени белгисиз. Белгилей кетсек, 28 апрелде Жапаров жүрөгү ооруп, кан басымы төмөндөп кеткен деген диагноз менен Мир Рахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна жаткырылган. Жапаров мындан бир нече күн мурда АКШдан кайтып келген. Ооруга узак убакытка учканы себеп болушу мүмкүн деп божомолдонду. Булак Спутник чекиткейи. Абдрахман Маматалиев: Туркияга тууганыбыз чыр-чатак чыкса, бизди гана колдойт деп ойлоо жаңылыштык. Туугандарыбыз менен мамилени жакшыртып, эски союздаштардан да алыстабай кылдат саясат жүргүзүшүбүз керек, деди 3-майда Nazar News маалымат агенттигине коомдук ишмер Абдрахман Маматалиев. Байрактар Анкарага бизнес, Борбор Азияга баш оорубу? Тажиктердин сатып алганы чын болсо, аны Кыргызстанга каршы колдонбойбу? Биз Туркияга тууганбыз, биздин коңшулар менен чыр-чатак чыкса, алар бизди гана колдойт деп ойлоо жаңылыштык. Алар үчүн биринчи кезекте өз кызыкчылыктары, анын ичинде экономикалык кызыкчылыктар турат. Ошондуктан туугандарыбыз мамилени жакшыртуу менен бирге эски союздаштардан да алыстабай кылдат саясат жүргүзүү зарыл. Эң негизгиси өзүбүздүн экономиканы көтөрүп, аскер күчүбүздү бекемдеп, күчтүү мамлекетке айланышыбыз керек. Булак Nazar News чекиткейи. 3-майда Садыр Жапаров менен Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшкөнүн өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, баарлашуу түрк тараптын демилгеси менен ишке ашкан. Өлкө башчылары биргелешкен кызматташуунун актуалдуу багыттары жана кыргыз-түрк эки тараптуу мамилелердин келечегин талкуулады. Эрдоган Жапаровду Орозо айт майрамы менен куттуктап, боордош кыргыз элине каалоо тилектерин айтты. Өз кезегинде Жапаров кыргыз тарап Туркия президентинин сапарын күтүп жатканын жана мамлекеттер аралык жогорку кеңешмени Кыргызстанда өткөрүүнү пландап жатканын дагы бир жолу белгиледи. Булак Спутник Кыргызстан. Медведев: Зеленскийге эч кандай тынчтык келишими керек эмес. Владимир Зеленскийге эч кандай тынчтык келишими керек эмес. Бул анын Украинадагы режимин жок экенин айгинелейт деп эсептейт Россия Федерациясынын Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Зеленскийге эч кандай тынчтык келишиминин кереги жок. Ал үчүн тынчтык бул баары бүткөнү. Тез нацисттерден алар москвалыктар менен тил табышканы үчүн аны Гелиакуга асып салышат. Жайыраак, аны согушта жеңилген президент катары кызматтан алууга жетише турган атаандаштар деп жазды Медведев өзүнүн Telegram каналында. Анын айтымында муну анын Зеленский тегерегиндеги ар кандай шерменделерде тынчтык келишими болбойт деп кыйкырып тастыктап жатат. Эске салсак, Орусия Украинага каршы согушту 24 февралда баштаган. Путин анын максаты 8 жылдан бери Киев режиминин басмырлоосуна, геноцидине кабылып келгендерди коргоо жана бул үчүн Украинаны демилитаризация жана денацификация жасап, жана Донбасстагы жай жашоочулардын канын азабын болгондорду аскер сотуна берип, жоопкерчиликке тартуу пландалып жатат деп айткан. Орусия анын куралдуу күчтөрү аскерий соккуларды Украинанын аскердик инфраструктурасы менен күч түзүмдөрүнө уруп жаткандыгын, жай жарандарга багытталбагандыгын билдирет. Орусиянын колдоосу менен ДР жана ЛР топтору да өз аракеттерин улантууда. Путин Украинаны оккупациялоо туурасында кеп жок экенин айтат. Булак Nazar News чекиткейи. Өзбекстан Талибанга ооган аскердик учактарын кайтарып бербейт. Талибан кыймылы бийликке келгенден кийин Ооганстандан качып чыккан мурдагы аткаминерлер менен аскер адамдары Өзбекстанга таштап кеткен аскердик авиатехникалар Кабулга кайтарылып берилбейт. Бул тууралуу Америка үнү радиосуна берген маегинде Өзбекстан президентинин Ооганстан боюнча атайын өкүлү Исматулла Эргашев билдирди. Анын айтымында аталган авиатехникалар АКШ өкмөтүнүн менчиги болуп эсептелет. Ооганстандын мурдагы өкмөтүн АКШ каржылаган, андыктан ал авиатехникаларды эмне кылуу керектигин Вашингтондун чечимине жараша болот. Биз азыр аларды АКШ менен болгон макулдашуунун негизинде сактап турабыз жана бул жөнүндө Талибанга маалымат бердик, деди Эргашев. Быйыл январда Талибан Өзбекстан менен Тажикстандан Кабулдун мурдагы расмий адамдары бул өлкөлөргө таштап кеткен 42 учакты кайтарып берүүнү талап кылган. Анда талиптердин коргоо министрлигинин өкүлү Инаятулла Хорезми аларга ага чейин да тик учактарды Ооганстандагы азыркы өкмөткө кайтаруу өтүнүчү менен эки өлкөнүн бийликтерине бир нече жолу кайрылышканын айткан. Кеп Өзбекстанга качып кеткен ооган аскерлери калтырып кеткен 22 учак жана 24 тик учак жөнүндө болууда.
Мындан тышкары алар дагы 18 айдай техниканы Тажикстанга калтырып кетишкен. АКШнын коргоо министрлигинин өкүлдөрү Өзбекстандын да Тажикстандын да учактар менен тигучактарды Ооганстанга кайтарып берүү ниети жок экенин ырастады. Анын айтымында Вашингтон ал өлкөлөрдөгү аскердик техникаларды эмне кылуу керектиги боюнча акыркы чечим кабыл ала элек. Булак Назар Ньюс чегирткейчи. Мадумаровдун айтканын кыл, кылганын кылба. Мадумаров туруп алып болгон кооз сулуу сөздөрдү тизмектеп, кыйлыштырып, жамактатып сүйлөп, акыл айтса угуп эле отура бергин келет. Бирок ал ошол өзүнүн сөзүнө ылайык иш кылбай тетири сийип кеткенин көргөндө аргасыздан жакаңды кармайсың. Туура, Мадумаров саясатчы. Саясатчылардын көбүндө туруктуулук, адилеттүүлүк, бекем позиция деген сыпат жашабайт. Бирок мынчалык деңгээлде эмес. Миң барекет саясатчы болгон күндө да ал адам. Акыры адамда бир аз да болсо адамгерчилик, уят, намыс деген болушу керек. Ал эми Адахан акабыз мунун баарын эбак эле ээсине берип көмүп койгон. Гимсанбаевич качан болбосун ЖММКларга маек берип жатып, жакындары, тууган туушкандары анын ишине аралашпасын, андайга жол бербей турганын айтып жүргөн. Бирок бул деле Мадумаровдун кезектеги өрдөктөрдүн бири болуп калды. Эмнеге десеңиз, Мадумаровдун бир туугандары Рахил Мадумаров менен Абдулазиз Мадумаров Адахандын атын алайга даңкын далайга жеткирген тролдук фермасын башкарышат. Алар көмүскөгө отуруп алып Мадумаровго каршы чыккан саясатчыларга, депутаттарга, журналисттерге, активисттерге карата кара пиарларды, ушактарды уюштуруп, алардын тебелеп-тепселеп шылдыңга алышат. Мисалы, өткөн аптада депутат Бакасов менен Мадумаровдун ортосунда болгон талаш тартышта Мадумаровду тартипке чакырганы үчүн Бакасов дээрлик 5 күн интернет бетинен түшпөй, ар кандай маскаралоого туш болуп басымга кабылды. Мындай мисалдар онтоп саналат. Эмнеге эле башында үндөбөй отурган Адахан мырза фейк боюнча мыйзамга каршы чыгып, бул сөз эркиндигин чектеп салат деп кыйкырып жатат десе, иттин өлүгү башка жака көмүлгөн турбайбы? Анан кантип Мадумаровго ишеним артууга болот? Жөн эле көр аяктанып, кагынып, силкинип, кыйкырынып, өкүрүнө бербей, бир аз ылдыйраак түшүп, сүйлөгөн сөзүнө жараша иш кылып, каталарын оңдоп, карапайым жашоосуна кайтпаса, ашынып бараткан текеберлиги өз башына муш болуп тиет. Ансыз деле айланасындагы котологон тарапташтары мунун чыныгы жүзүн жакындан көрүп билген соң, жүздөрүн үйрүп басып кетишти. Булак антирейтинг. Тажикстандын түштүк райондорун чегиртке каптады. Тажикстандын түштүгүндөгү Кушоньон районунда чегирткелер жүздөгөн гектар айыл чарба жерлери менен жайыттарды зыянга учуратты. Жергиликтүү трактор айдоочусу Идибек Абдуллоевдин айтымында тургундар чегирткелерге каршы биргелешип күрөшүүдө. Бир айдан бери трактор менен чегирткелерге каршы химикаттарды чачып жатам. Башка райондордо да трактор бара ала турган жердин баарына химикаттар чачылууда, деди ал. Райондук акимчиликтин кызматкери Зухурбек Шарипов чегиртке аларга коңшу Бакш районунан келип жатканын билдирди. Биз бийликтин тапшырмасы менен чегирткелерди жок кылууга аракет кылып жатабыз. Бирок алар коңшу Бакш районунан келип жумуртка таштап дароо көбөйүп кетүүдө. Бакш районунда бул маселеге көңүл бурулбай жаткандай элес калууда, деди Шарипов. Тажикстандын Хатлон облусундагы айдоо талаалары менен жайыттар буга чейинки жылдары да чегирткелерден жабыр тартып келген. Былтыр алар бул аймактагы жер жемиштерди жок кылган. Булак Назар Ньюс чегирткейчи.